Саламатсыздарбы Азаттык радиосунун угармандары, Азаттык чекит орг сайтынын көрөрмандары. Бүгүнкү биздин конок Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Амангелди Муралиев. Амангелди мырза, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Алгачкы суроону акыркы күндөрү кайрадан актуалдуу болуп баштаган Кумтөрдүн айланасындагы абал боюнча берейин. Мына өкмөт канадалык Centerra Gold компаниясы менен экологиялык макулдашууга кол койгонун, бул ушул кыргыз тараптын экологиялык айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы талаптары аткарылды деп билдирди. Сиз дал ушул макулдашууну кандай бааладыңыз, кандай кабыл алдыңыз? Негизинен мен айтат элем, бул эми керектүү макулдашуу. Эртерээк ушундай макулдашууга келсек туура болмой эле. Бирок баягы саясий оюндардын артынан бул бир топ маселелер Күмтөр менен чечилген жок убагында. Азыр болсо мына чечилип атат. Мен айтат элем, бул маселени дайыма эле элибиз көтөрүп жүргөн туу сыяктуу. Эмне үчүн дегенде Кыргызстан өзүнүн баягы экология жагынан начарлап кетти да. Алдыңкы мамлекеттерден бул жагдайдагы алдыңкы мамлекеттерден бизде экология ситуациясы кыйла начарлап кетти. Аны ачык айкын айтыш керек. Бул жакшы көрүнүш. Күмтөр менен Centerra менен кол коюлган макулдашуу. Бирок мына алгачкы фондко $50 миллион берип атышат булар. Анан кийин жанагы жылдык взносун 10 эсеге көтөрүптүр. Бул жакшы көрүнүш. Бирок мен ойлойт элем, бул жагынан дагы иштеш керек. Эмне үчүн дегенде Күмтөрдүн дагы эле перспективасы бар. Дагы бир 10 жылдык перспективасы бар. Ошон үчүн бул жагынан мониторинг жасап, кеп акчада эмес, акчаны туура пайдаланыш керек. Экологиялык маселе каралганы менен ошо Кыргызстандын Centerra Gold'догу акциялары үлүшү боюнча маселе чечилбей турат да. Мына 2009-жылдагы келишим боюнча 33% болсо, жакында жаңы мүлктү сатып алуу менен 26%га чейин төмөндөгөндүгү айтылып жатат да. Анан Кыргызстан мына 2011-жылдан бери алгач парламенттик, андан кийин өкмөттүк комиссия түзүп, ушул үлүштү көбөйтүү маселесин коюп келатат. Сиз Centerra Gold'до Кыргызстандын атынан директорлор кеңешинин мүчөсү да болдуңуз эле. Үлүш маселесин кантип чечүү керек? Чынын айтканда, бул үлүш маселесин чечкенге азыр шарт деле жок болуп калды окшойт. Анын өзүнүн бир технологиясы деле бар, мүмкүнчүлүк деле бар. Бирок азыр үлүштү көбөйтөбүз десек, анда Centerra Gold компанияга дагы бир кеңдерди бериш керек Кыргызстандын жеринен. Ошондо үлүш көбөйөт. Же акцияларын сатып алыш керек. Андай кудурет бизде жок Кыргызстанда. Ошон үчүн азыр үлүшү да төмөндөп кетти. Азыр Centerra дагы бир активтерди сатып алды Канададан. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр ушу 26% болуптур биздин үлүшүбүз. Ошонун негизинен ошол 26% канча турат? Аны баалаш керек рынок баасы менен. Аны эми келечек көрсөтөт. Негизи эле ошо Кыргызстан алтын баштаган табигый ресурстарга бай деп айтып келатабыз да. Маселен, суу энергетикалык ресурстар, анан мына Кумтөр талашы өзүңүз айткандай басылбай, улам экономикага бир күрдөлдүү пайда алып келгени байкалбайт да. Дайым ошо Кумтөрдөн башка проекттер деле, маселен жер үй болобу, ГЭСтер маселеси болобу, эмне себептен ушундай кырдаал жаралып атат? Ушул табигый ресурстар эмне үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө толук кандуу иштебей жатат? Буга эмне себеп болууда? Тиешелүү адистер жокпу же бул жааттагы жүргүзүлүп жаткан саясат туура эмес болуп жатабы? Негизинен мен ойлоп атам, ушул инвестиция тараптагы саясат бул мында элге бүдөмүк болуп атат да. Бир топ маселелер кабинеттен чечилип атат. Жабык эшик жабык негизинде да. Мына акыркы деле бир проекттер бар.
маселен жогорку нарын каскад боюнча айтайын. Энергетика проектиси. Россия менен азыр соттошобуз деген, Россия биз менен соттошобуз деген ойдо да азыр. Ошол азыркы мезгилде жанагы Чехия менен, Чехиянын компаниясы менен, Liglas компаниясы менен түзүлгөн келишим негизинен жабык түрдө чечилди да. Мен ойлоп атам, бул элге туура маалымат берсе, анда мындай көбүрөөк көп мындай шум болбойт эле десем айтат элем. Ошон үчүн бул жагынан да мен ойлойм, саясатты өзгөртүш керек. Эми үчүн дегенде биздин республикабыз кичинекей республика. Баягы алайкуудагы эл Бишкекте эмне болуп атканын бизден жакшы билишет. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ушул жерде ачык процесстер өтүш керек. Ачык процесстер өтүш керек. Инвестиция бул коммерция эмес. Бул бир жагынан саясат, бир жагынан экономика тарабындагы саясат. Туурабы? Ошон үчүн буну териштирип, акыл кайчап чечиш керек бул маселелерди. Мына сиз айтып атасыз, Кыргызстандагы ири проекттерди жана шыр кетпей, улам чатакка малынып жатканын себеби ошол жабык саясат болуп атат, туура эмес саясат болуп атат, өзгөртүп атат депчи. Мына ушул саясат качан башталды? Мисалы сиз 2 ирет премьер-министр болдуңуз. Туура. Бул эми бүгүн эле башталган жок да. Мына күмтөрдү алып коелу. Күмтөр башталганда анда бизде тажрыйба жок болчу. Бир эле закон бар болчу инвестицияны тартуу жөнүндө. Анан ошондо чыр-чатак менен парламентте ушу бир топ комиссияларды түзүп көзөмөлгө алганда, анан биринчи сунуштар күмтөр боюнча өткөн жок да, билесиңер да. Анан ал жерде да өкмөт отставкага кеткен, билесиңер. Бир топ маселе чечилген жок. Но маселе чечилди, кандай болбосо да чыр-чатак менен күмтөр иштеп атат. Бирок мына экология маселелери кичине мына четте калып калган да. Азыр болсо ошол мына канча жылдан бери күмтөр иштеп атат. Ошол процесстерди оңдогонго азыр да мына бүгүн да мезгил мына өзү жеткириптир да, чынын айтканда. Ошон үчүн азыр болсо мыйзамдар бар. Мыйзамдын базасы бар. Ошого ылайыктуу, ачык, айкын маселелерди чечиш керек. Ушул сыяктуу кырдаалга кептелишин сиздер ошол өкмөттү башкарган адам катары өзүңүздөрдүн жоопкерчиликти сезесиздерби маселен? Эми чын айтканда бул мындай да, бизде мына 4-чү президент кетип атат. А премьерлердин саны канча болду? 28. 28 премьер. Эми чын айтканда бул оор негизинен маселе да. Премьер бир жылда иштеп бул кандай маселелерди чечет эле? Чече албайт эч качан. Просто баягы бийликтин колунда оюнчук болуп калгандар да, марионеткалар сыяктуу. Эми ар бир премьердин өзүнүн баягы заманы болгон, өзүнүн проблемалары болгон. Мен келгенде республика финансылык кризиске батып кеткен. Өкмөт отставкага кетти. Анан менин максатым ошону баары түздөш керек эле, стабилдештирүү жолуна коюш керек эле. Мен ошол максатты аткарып кеттим. Мына шайлоонун алдында бийлик өзүнүн каршылаштарын куугунтуктап, өз талапкерин өткөрүүгө аракет кылып жатат деп оппозиция сындап жатат. Ал эми учурдагы бийлик болсо ошо президенттик шайлоону таза, так өткөрүп берем деп убада кылууда. Сиз кандай баалайсыз? Бул эми саясат деген өзгөчө бир чөйрө да. Анын өзүнүн технологиялары бар, өзүнүн принциптери бар. Чынын айтканда азыр буга таң калбаш керек. Эми үчүн дегенде СДПК партиясы негизинен азыр өкмөттү башкарып атат, өлкөнү башкарып атат, анын өкүлдөрү деп коеюн. Анан кийин мына кетебиз деген мына момент келип калды. Ошол кетип атканда да
өзүбүздүн идеяларыбызды, өзүбүздүн программаларыбызды дагы эле баягы келерки жылдарда дагы эле баягы уландысы өзү бийликти кайра эле баягы өздөрүнө калтырышка аракет кылып атышат да. Партиянын максаты ошол да. Мына Германияда деле азыр Меркель деле аракет кылып атпайбы? Сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, 12 сентябрда ошол бир катар саясий ишмерлер, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы премьер-министрлер, жогорку кеңештин төрагалары бир кыймылга биригишип, анан бийликтин кетирип жаткан кемчиликтерин сындап чыгышты да. Сиз эмнеге бул кыймылга кошулган жоксуз? Деги эле позицияңыз кандай? Мен кошулат элем. Мен ушул кыймылдын иштерин, чечимдерин колдойм. Эмчин дегенде булар чоң аракет жасап атат. Элдин көңүлүн буруп атат таза шайлоого. Эл өзү чөйрө өзү ушул таза шайлоо жагын көзөмөлдөбөсө, анда бир топ баягы бюрократтардын колу бош болот да. Эмне кылсам ошо кылам деген ойдо болот. Жана мен жанагы кыймылга катышпай калганым, мен эми чын эле айтып коеюн, кичине бир өзүмдүн апам ооруп атат. Ошол үлгүрбөй калдым да, бара албай калдым. Кеп анда эмес. Мен ойлоп атам, миллиондогон шайлоочулар шайлоо таза өтсүн, стабилдүүлүк кармалсын деген ойдо баары тең эле. Ошон үчүн мен айтат элем, азыр болсо эми баягы тагдырды чече турган мезгил келип атат. Мына өткөн айда жаңы өкмөт ишке кирди. Социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү башында турган Сапар Исаков. Мына ошонун шайлоо учурунда парламентте бул өкмөттүн ишке киргендиги кайсы бир талапкерге карата мындай ыңгайлуу шартты түзүү максатында болуп жатат. Бизге техникалык өкмөт керек болчу деген сөздөр айтылды да. Мына убагында 2010-жылы сиз ушу шайлоо учурундагы техникалык өкмөттүн башында турдуңуз эле. Ушул сыяктуу сөздөрдү, ушул сыяктуу пикирлерге кошуласызбы? Чынын айтканда мен кошулбаймын. Эмне үчүн дегенде бизде негизги закон бар, конституция. Бир топ мыйзамдар бар. Ошол жерде так жазылган өкмөттүн баягы полномочиялери, милдети баары жазылган ошол жерде. Ошон үчүн мен ойлоп атам, өкмөт өзүнүн милдетин аткарыш керек. Булар калыс болуш керек, адилеттүүлүктү сактап иштеш керек. Азыркы шартта сиз ишенесизби ошол иштерине, калыс иштерине? Мен аны азыр айта албайм, бирок мындай сезимдер бар. Булар деле баягы бийликтин өкүлдөрү да. Ошол эле партиянын өкүлдөрү. Ошон үчүн бул жерде маселе бар, Бул жагынан иштеш керек. Мына сиз өкмөт боюнча да айта кеттиңиз, акыркы учурда жаңы түзүлгөн өкмөттү, өздөрү технократтардын өкмөтү, бийлик болсо ошол жаштардан түзүлгөн мындай бир реформачыл өкмөт болот, анан жаштар кирет деп айтпадыбы? Кадрлар жаштардан куралды депчи. Деги эле өлкөдөгү кадр саясатына сиздин көз карашыңыз кандай? Акыркы учурда жүрүп жаткан. Көпчүлүк учурда ушул партиялык кызыкчылыктан улам эле компетентсиз кадрлар келип калды деген дагы пикирлер бар да. Мен буга ачык эле айтат элем, кадр саясаты системалык түрдө жок бизде. Аны ачык эле айтыш керек. Эч кандай система жок. Жанагы мамлекеттик кадр кызматы бар. Ал кызмат жөн эле аттестация менен эле алек кылып жүрөт. Бирок аттестациядан да өткөн кадрлары начар. Чынын айтканда, начар. Эмне үчүн дегенде аттестация толук кадрлардын сапатын көрсөтө албайт. Толук көрсөтө албайт. Негизинен кээ бирде өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз да. Негизинен мындай системалык иш кадр жагынан жок. Негизинен жок. Мунун кесепети эмне болушу мүмкүн? Мунун кесепетин көрүп атпайбызбы? Мына өкмөт партияларга берет квоталарды. Анан алар өздөрүнүн министрлерин, өздөрүнүн баягы министрлердин орун басарын, бир топ жанагы стат секретарларын коюп атышат. Дагы бир топ начальниктерди коюп атышат. Сапаттары начар. Мына президент Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтү аягына чыгып калды. Бир мөөнөт иштеди,
жакында жаңы президент шайланышы керек. Сиз ушул Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн кандай баалайсыз? Мен Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн баалайт элем. Бир жагынан бир топ эле маселелер чечилди. Жанагы коомдо болгон стабилдүүлүк өзүнүн баягы калыбына келип атат. Бул чоң жетишкендик. Андан бир топ ири проектлерде мындай аткарылды. Маселен, жанагы эле мен айтып кеткен Датка Кемен ЛЭП. Бул жакшы проектлер. Жер үйдүн маселеси чечилди. Бул деле жакшы көрүнүштөр. Эмче дегенде Күмтөргө кошумча жер үй иштеп кетсе жакшы болмок эле. Талды булактын маселелери чечилди. Жерде бир технологический маселелер бар экен. Жолдор курулуп атат. Кемчиликтер да бар. Ар кандай кемчиликтер бар. Аны деле ачык айтыш керек. Эмче дегенде бул чанда өкмөт алмашып атат. Бул экономикага көп деле жардам бербейт, чынын айтыш керек. Башаламандыкка алып келет. Кадр маселеси дагы эле мында курч маселе. Коррупция маселеси күрөш башталды, бирок коррупция маселеси ошол жогорку деңгээлде калып атат. Сот органдарынын реформасы өзүнүн баягы максаттарына жеткен жок, жете элек. Дагы бир топ иштер бар. Сотто иштеген кадрларда сапаттары төмөн. Бир топ маселелерди чечиш керек. Соттор көз карандысыз боло элек, али боло элек. Бир топ маселелер бар. Ошол маселелерди чечиш керек. Жаңы президент келип, ушу сот реформасын аягына жеткириш керек. Ачык эле айтыш керек. Мурун президенттердин үй бүлөсү башкарса, азыр андай жок. Бирок баары бир баягы мындай ушу башкаруу жагынан дагы бир топ калыстык жолду, калыстык чөйрө түзүш керек да. Амангелже мырза, мына бул суроону бербесем да болбос. Мына сиздин уулуңуз Алтынбек Муралиев өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурунку башчысы. Ошо жабык маалыматтарды, жашыруу маалыматтарды башка өлкөгө берген деген кине менен узак мөөнөткө соттолду. Деги эле сиз мамлекеттик ишмер катары ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Анан деги эле мындай күнөөлөргө сиз макулсузбу, ишендиңизби? Албетте мен ишенбейм. Үчүн дегенде бул эми уулум ушул саясий интригалардын кесепети менен соттолду деп мен ачык эле айтамын. Кандай күнөө болбосо да бизде мен деле ушу жашыруу материалдарды билем да. Секретный материалдарды билем. Кандай деңгээлде болот. Мен ойлотам, материалдарын карасам, бир топ материалдары фактылары жок. Мен ошо жыйынтык чыгарып атам, бул орусча айтканда менин уулум просто жертва политических интриг. Мен башканы айта албаймын, чынын айтканда. Эми аны азыр Кудай өзү көрсөтөт деген сөз, эми айла жок болгондон кийин Кудайга кайрылабыз да биз. Бир топ мен ойлоп атам, баары бир жогорку сот бар бизде, жогорку сотко кайрыла элекпиз. Дагы бир топ мүмкүнчүлүктөр бар, дагы кайрылабыз. Мен толук ишенемин, менин уулумда анча күнөө жок. Мына эми сиз өмүр бою өндүрүштө, саясатта, мамлекеттик иште жүргөнсүз. Азыркы учурда эс алуудасыз. Эмне менен алексиз? Азыркы учурда акыркы суроо катары. Жок, мен эми кандай эс алдым? Мен эс албаймын. Мен азыр китеп жазып атам. 3-чү китеп, ырлар. Ырларды. Буга чейин 2 жыйнагыңыз чыкса керек эле, ырлар жыйнагы. Эми азыр 3-чүсүн ушу жазып атам.
ошону бүтүрөйүн деп аракет кылып атам. Анан кийин ар кандай коомдук иштерге катышамын, саясий иштерге катышамын, ар кандай эксперттик иштерге катышып атамын. Техникалык университетте попечительский советтин төрагасымын. Ушундай бир убакыт жок, чынын айтканда. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик.